Кутмандуу куш убак күнүңүздөр менен, ардактуу коллегалар, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн 5 август 7ден 27 өттү. Машинаны жууп, тазалап, чаңдарын бир сыра арчып, азыр линияга чыкканы даярданып жаткан кез. Кече выходной болгон. Выкуптун бекер күнү болгон. Мурда күнү получается. Кече выходной кылып, 2 күн ошентип дем алып калдык. Зарядка бир аз проблема. Себеп дегенде 2 күндөн бери зарядта элекмин да. 37%, 149. Иш жака деле барган жокмун. Азыр эми шаарга жетип, анан шаардан бир жерди таап туруп, зарядкага чейин жетип болуш керек. Бирок зарядкалабаган себеби азыр эми мынагы немедеги час пик убагындагы кефтер повышенный спрос болуп аткан кезде зарядка отуруп калат экенмин да. Селфи суралат. Эй. Күндө дагы неме болуп да? Рейтинг 488 болду. Ну чо, анда биз менен жумушту баштайлык. Канча иштейт экенбиз, зарядка жеткенге чейин канча заказ кылат экенбиз деген вопрос жакынкы убакытта жооптор билинет. Жана биринчи заказ алып туруп, Кожомкулга келгем. 272 сомго келгем, 100 сом плюс компенсация кылып, Яндекстен 372 сомго келгем. Ал жактан 4-чү көрбөлүнсага келдим азыр 26 мүнөттө. 372 сом дейт. %24 98 километрге калды зарядка. Ойлонтам азыр эле барып таап зарядтасамбы, же бир аз зарядкага жакындап барсамбы деген. Все, проспект Чугуга барат экен. Плюс 300 сом өткөн, нифига себе. Кеттик. Ладно, ошону жетип алып баңги зарядтап экен да. Жумушка шашатан батыраак айдачы деп айткандан батыраак айдап келдим. Короче, 21 мүнөт. $539 сом, плюс 43 сом бонус бериптир. Зарядка 85 калды, ошого лучше аз барып зарядтап алган жакшы экен. Короче, могу Ден Сяпинада бар го, Черч 24 деген. Биринчи жолу зарядка кылып атам шага келипчи. Бир аз түшүнбөй калдым, мемесин толтурдум вроде как. Бардыгын элечи по инструкции эле. Spark кечеде кичине көнүп калган үчүн оңоюраак болгонбу же эмне? Пока что неизвестно, бирок аз бул жака мен вольтун тандап туруп, анан кийин зарядкага саят эткенсин да. Эмеде Spark'та просто баланстан өзү смотрит да, короче. Ошо жагы удобно. Черч 24 пока что непонятно турат, но сайып туруп азыр акчасын төлөп койдум. Канча убакытта заряд болот экенин көрөбүз. Пока что күтөбүз. Ошо электро мингендер, короче, зарядканы убагында заряд кылып койсоңор, ушинтип мага окшоп саат 9да жумуш болуп аткан кезде зарядкалабайсыңар да. А так мен жумушка чыккандан бери канча иштеп койдум? 1185 сом иштеп кой турган. 1079 сом экен. Ушундай, короче, туугандар. 23% болду уже. Где-то бир жарым саатта же 40 мүнөттө болот да, скорее всего. Зарядка кетип жатат. Мен болсо азыр келип ушул зарядканы чогултуп күтүп отургам. Бир малда эле мени жаныма бир машина келип токтоттуп, анан кийин ал чыгып мага айтып баштады. Ну, свои мысли хочет изложить, да, о чем, как он заработал, деп айтып келип мага ушундай деп сүйлөп жаткан кезинде мен аны анча жакшы түшүнбөдүм. Бирок хотел ему тоже, да, ответить, что да к чему деп сүйлөсөм, туугандар, эгерде ушинтип сүйлөгөн болсом, анда ошондой комментарий калтыргылачы. Анан орусча сүйлө, кыргызча сүйлө, же мындай сүйлө, же мындай сүйлө. Эми мен оратор эмесмин турабы, диктор эмесмин турабы, чтобы четко өзүмдүн ойлорумду жеткирип сүйлөй тургандай. Как она есть, да, как она есть. Мен жасалма сүйлөгөн жокмун. По факту, как сүйлөйм,
кээ бирки малдарда ушундай орусчаны кошуп сүйлөгөндө мен өзүм ойлорум жеткиргени туура көрөм. Кээ бирки жерлерде кыргызча сүйлөгөнү туура көрөм. А бирок өзүнчө жагандай орусча сүйлөп же өзүнчө мындай сүйлөп же өзүнчө кыргызча сүйлөп мындай ой жок эсилчи так. Ошону эме койгочу тоондар. А то комментарийге ошондой эле эме өкөт да. Кысып сүйлөөчү кыргызча, орусча кошпой сүйлөөчү дегендерчи. Анан айтып кетчү нерсе, азыр маяка бир такси келди да, тоже Чанган экен, ES5 де 2020 жылкы экен. Ошол айтып атпайбы? Өткөндө чыктым дейт, эртең менен чыгып кечке чейин иштедим, 10 000 таптым дейт. Базар жок дедим. Электр экен аныкы делечи. Лайфхактар көп экен, короче. Ушундай лайфхактарды тартып көрүш керек экен да, эртең менен чыгып, чё как чему. Зарядка уже мына 94% болуп калды, 35 минут. 35 минут убакытта. Азыр улантабыз дальше. Тариф комфорт 33 минут 43 секундта келдим. 373 сом. Учкун 8де жүрөм. Биякта стрим болуп жатат. Стрим бул жакта реклама парк номер 1 формула. KFC so good дейт. Так, 15 минутта келдик. Тариф комфорт 262 сом. Кийинки заказ 5 минутта барат экенбиз. Дальше каяка барабыз? Бурдинская улица 26 корпус 1 барат экенбиз. Выезжаем. Так, бул жак Горький, бул жак Элебаева. Могу светофор желтый тың деп атканда мен деп келип туруп, мына өткөндөн кийин красный жанды, жаңганда бияктан резко мотоцикл чыга калды дагы чыгып туруп эле. Могунда болуп кетти. Гаиге чалып, страховкага чалып, короче. Эме кылдык. Чок чуму чалып түшүндүрүп, анан кийин бул жакта паркка чалсам, парк айтты, короче, могу документтерди, тякпактарды полный комиссар номерине жөнөтөсүң, короче, комиссарга чалсам, комиссар жөнөт деди, анан гаин чакыр деди, гаин чакырып, азыр күтүп отурган кез, короче. Саат 11:53 болуптур. Ушундай событие. Могул жака рули кириптир да, получается. Рули кирип, боковой часть менен кайрыптыр да, ушунда. ГАИ келди, протоколдорду түздү. Азыр машинаны штраф стоянкага алып кетип алабыз. Штраф стоянкага баргандан кийин наркологияга барат экенбиз. Наркологияны текшерип туруп, дальше что будет, тоже тартам. Штраф стоянкага келдик. Бул жакта машиналардын состоянияларын карагылачы. Быжы го быжы. А бул жакка карагыла. Скутерлердин мекени экен биякчы. Капец. Бали. Бүт ДТП болгондор походу, же жөн ДТП болгондор шет походу. Бул жактары мынакей машиналардын штраф стоянкасы ушакта экен. Караны бабай. Фатат дейт. Ал жага качан кетиптир. БХга не болгон экен, интересно. Вроде көрүнүп жакшы да. А мен алып келген машинанын бок. Мындай болуп, короче. Ишиги могу наркологическийден чыгарып азыр полный алып, жакта да, биякта дагы. Азыр эми паркка барам го дейм, скорее всего. Машина штраф стоянкада азыр автобус менен келдим. Келип туруп ушу бүгүнкү болгон окуяны мына мороженое менен жуп атам. Ушундай мороженое менен жуп, өзүмдүн ичиндеги өрттөнүп аткан эмоцияны басынтып атам. Ну ничего, болуп турат өзү негизи бул жашоодо. Бардыгыңар эле ошентип ойлосоңор керек, по идее. Бирок по факту ушундай турабы? Болуп турат. Жаным аман дейт го. Ишерим сынган жок, ишерим эчтеке болгон жок. Эч ким пассажир эчтеке болгон жок. Бул случай бывает дегендей. Болуп турат экен ушундай. Ошол. А так жана акыркы заказ 500 сом заказ болчу. Ошону алып келип ушундай болуп калды да. Ну че, эми эртең эмеге барабыз?
көргөйгө барып туруп дальше эмне болот тартабыз. А так бүгүнкү күнгө я думаю все ушу менен бүгүнкү видеонун жыйынтыгы чыкты го дейм, скорее всего. Колдоп тургулайм, жакшы сөздөр болсо деле мага жагымдуу болот. Барыңызга чоң рахмат. Машина чыкканча эмне болот, кандай болот, полный эме кылабыз. Бүгүн ошол наркологияга барып, ал жака бул жагына барып полный тесттерден өтүп эме кылышты. ДТП болуп ушундай болот экен, короче. Эртең эми көргөйгө барып туруп документтер кандай болот, эмне болот, аны эртең уже тартам. Бүгүнкү күнгө ушинтип, бүгүнкү смена дагы бүттү. Мейлиңиз.